Шайлоо процессиндеги коррупция менен күрөшүүдө жаштардын ролу аталышындагы талкуу башталды. Борбордогу окуу жайлардын биринде өтүп жаткан иш-чара 3 күнгө созулат. Ага активдүү улан кыздар тандалып алынган. Уюштуруучулар коррупция өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып келгендиктен талкуу үчүн атылган теманы тандап алышкан. Иш-чарада жаштар саясий, экономикалык, коомдук иштерге кантип катыша алышарына, жемкорлукка каршы аракеттерди көрүүгө басым жасалууда. Ошондой эле башка мамлекеттердин шайлоо учурундагы коррупцияны уздуктоодогу тажрыйбалары ортого салынууда. Жаштарга дагы мындай маалыматты кененирээк таркатып, алар кантип каршы тура алышат, кантип катышса болот ошого. Деги эле шайлоо процесси эмне үчүн маанилүү, эмне үчүн жаштардын катышуусу маанилүү деген теманы алып чыктык. Себеби биз акыркы өткөн жергиликтүү шайлоолордо деле биз көргөндөй бардыгыбыз катышуу потенциал абдан төмөн болду. Катышуусу жаштардын өзгөчө, ошондуктан алар биздин мамлекеттеги болуп аткан саясий, экономикалык жашоого дагы активдүү катышуусун мындай түрткү болот деген ойдобуз.